17 bölüm. Ошентип Теңирдин буйругу боюнча Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Син чөлүнөн чыгып Репидимге келип жайланышты. Ал жерде ичерге суу жок эле. Ошондолар Мусаны бизге ичкенге суу бергиле деп жемелешти. Муса аларга: "Силер эмне мени жемелеп жатасыңар? Эмнеге Теңирди сынап жатасыңар?" деди. Ошол жерде эл сууга зар болуп, Мусага нааразы болуп наалышты. "Сен бизди Мисирден эмнеге алып чыктың? Бизди балдарыбыз, малыбыз менен кошо суу бербей өлтүрөйүн дедиңби?" Ошондо Муса Теңирге мындай деп боздоп жиберди: "Бул элди мен эмне кылам? Алар мени бир аздан кийин ташбаранга алып өлтүрүшөт." Теңир Мусага мындай деди: "Элдин алдына өтүп, Ысрайыл аксакалдарынын бир нечесин ал. Баягы суу чапкан таягыңды да колуңа ал, анан жөнө. Мен сенин алдыңда Хорептин жанындагы асканын үстүндө турам. Сен асканы чапканда андан суу чыгып, эл суу ичет." Муса Ысрайыл аксакалдарынын көзүнчө ошондой кылды. Ысрайыл уулдарынын жемелегенине байланыштуу ал жер Маса жана Мериба деп аталып калды. Анткени алар Теңирди биздин арабызда Теңир барбы же жокпу деп сынашты. Ошондо амалыктыктар Репидимге келип ысрайылдыктарга каршы согуш ачышты. Муса Жашияга: "Эркектерди тандап алып, амалыктыктар менен согуш. Эртең мен дөбөнүн башында турам. Кудайдын таягы менин колумда болот" деди. Жашия Мусанын айткандай кылып амалыктыктар менен согушту. Ал эми Муса менен Аарон жана Хур дөбөнүн башына чыгышты. Муса колдорун көтөргөндө Ысрайыл жеңип, колдорун чүргөндө амалыктыктар жеңип жатты. Бирок Мусанын колдору чарчады. Ошондо Мусанын астына таш коюп беришти. Ал таштын үстүнө отурду. Аарон менен Хур болсо бири бир жагынан, экинчиси экинчи жагынан Мусанын колдорун жөлөп турушту. Ошентип анын колдору күн батканча көтөрүлүп турду. Жашия амалыктыктарды кылыч мезине алып кыйратты. Ошондо Теңир Мусага: "Ушуну эстелик үчүн китепке жазып кой. Амалыктыктарды жер үстүнөн таптакыр жок кыларымды Жашиянын кулагына куй" деди. Муса Кудайга курмандык чалынуучу жай куруп, аны Жахаба Ниси деп атады. Анткени ал: "Колум Теңирдин тактысына жетти. Теңир амалыктыктар менен укумдан тукумга согушат" деди.